Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада жүргөн менин жердештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Көбүңүздөр комментарийга жаздыңыздар эле. Арзан жана сапаттуу ушундай клиникаларды тартчы деп мына Первомайский метронун жанына ушундай клиника ачылды. Өзүбүздүн жердештер тарабынан толук маалыматты азыр сиздерге беребиз. Буйруса бир туугандар, буйруса мына Орозо айы бүткөнгө чейин бизден келгендерге 25% арзанатуу старт берилди. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буларда стоматология боюнча кайрылсаңыздар болот, терапевт бар экен. Элдердин көбү сураган, мына жигиттер көбү мага личнадан чалып жазышат. Урология боюнча кызматтар бар экен. Теодент клиникасын жетекчеген, негиздеген Сапар агабыз жанымда турат. Ассаламу алейкум ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Оорубай чарчабай жүрөсүзбү? Аябай жакшы иш баштаптырсыз. Ишиңиз байсалдуу болсун, майлуу сүттүү болсун. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, бирок кайрылсаңыздар жардам көмөк көргөзүп, ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот. Эл менен амандашып, кандай кызматтар бар дагы бир жолу айтып, анан канчагача иштейсиздер, ушул боюнча айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум мекендештер. Биз Москва шаары Первомайский метро. Өзүбүздүн клиникабызды ачтык. Арзан жана сапаттуу кызмат көрсөтөлү деп өзүбүздүн Орозо ичинде акцияларга старт берип атабыз. Бүгүндөн баштап. Кудай кааласа бүгүндөн азырдан баштап. Биз жаңы ачылдык, негизи клиникабыз жаңы ачылдык. Кудай кааласа келсеңиздер, өзүңүздөргө жооп алып келсеңиздер болот. Иштөө убактылары кандай? Бизде иштөө убактысы 9-дан 9га чейинки убакыт деп көрсөтүп атабыз азыр, Кудай кааласа. 9-дан 9га чейин. Аял кишилер келсе, мисалы, аял врачтар дагы барбы сиздерде? Bizde бар аял киши стоматология боюнча полный кызмат көрсөтөт. Детский стоматология бар bizde. Детский жаштарды алып келсе. Жаш балдарды караган, хирургиялык стоматология бар, тиш алуу, имплантатты орнотуу, ошонун ичинде башка оор операциялар да болсо, хирургиялык стоматологияларда көргөзөбүз. Анда эмесе бир катар көргөзүп тааныштыра кетелик. Мекендештер, байкап туруңуздар, видеонун аягында метродон бери канча мүнөттө келет, кандай жолдорун, полный жолдорду көргөзүп беребиз. Келгенде эле ушул эжеке сиздерди күтүп алат. Эжекебиз ар дайым ушул жерде болот. Саламатсызбы, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Бизде администратор Тахмина. Андан туш келгенибиз деле биздин детский стоматолог. Детский стоматолог. Кандайсыз, иштер жакшыбы? Канча жылдык стажы бар бул эжекебизде? Бул кыздын 5 жылдык стажы бар, бакаласа детский стоматология боюнча. Оорутпай аласызбы, жаштарды, балдарды алып келсек? Жок, оорутпай. Алаксызбы? Ооба. Мультфильмдерди коюп бергиле, негизи мультфильм коюп берип алды. Детский стоматология боюнча бизде заман бар. Жакшы экен. Негизи клиника аябай чоң экен, негизи. Мынайдан караганда күтүү залы бар экен могу жакта. Кулерлер турат мына. Бул жактан стоматологический кабинет. Дагы стоматологический бар. Сиз өзүңүз стоматологсузбу, кандай? Мен өзүм стоматология, хирургический стоматология боюнча өткөнмүн. Өзүм дагы кызмат көрсөтөм стоматология боюнча. Жактагы стоматологический. Сиздер ошондо жанагы жаш өткөндөр мындай калып сыяктуу тиштер салып аткан, ошолордон кыласыздарбы? Анын атын эмне деп коет? Бизде ортопедический стоматология деп айтылат ал араз дилде. Тиш салуу, протездерди салуу, ошол кызматтар көрсөтүлөт. Бизден келген мындай муктаж, кыйналып калган, эже карындаштар болсо, алардан жардам бересиңерби? Мүмкүнчүлүгү жектелген, же болбосо үй бүлөлүк шарты менен кыйналып аткан пациенттер болсо, биз өзүбүздүн тараптан акциялар же болбосо бекер кызмат көрсөтүүлөр каралган. Мынакей эжелерим мисалы кыйналгандар мындан көп жазышат. Мына ушундай суроолор дагы беребиз биз. Бул жактар кандай? Бул жакта хирургиялык стоматология жайгашкан. Келип көрсөңүздөр. Бисмилла дегенде, биринен бири өткөн жакшы жасалгалар менен самый моющий кылган. Жаңы Пан чачыраса мисалы, жуулуп, тазаланып тура тургандай болуп, курулган атайын каралат. Жакшы экен. Жакшы хирургиялык стоматология. Стоматологиядан сырткары дагы бир услуга көрсөтүлөт. Бул терапевт азыр көбүнчөсү суукта грипп болуп ооруган, тамагы ооруган, башка оорugandары болуп кайрылып атышат. Ошого биз терапевт стоматолог менен
таанышсаңыздар. Урология булагабыз дагы. Урология да кошумча. Урология боюнча дагы. Мынаке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ага, иштериңиз жакшы. Атыңыз ким болот? Атым Разак. Разак ага, бизди иштериңиз жакшы отунсузбу? Кыйналбай иштеп атасызбы? Мына биздин бир туугандар күткөн минута жетип келди. Урология боюнча, терапевт боюнча, ошол боюнча маектеп алганда. Мен оюмча мындай ичкериден маектесак жакшы болот. Бир канча сөздөр менен түшүндүрүп дегендей, азыркы учурда эмне боюнча, урология боюнча кандай учурларда кайрылып атат жаштар, кимдер кайрылып атат, ошол боюнча айтып, агалык советиңиз болсо бир туугандарга берип дегендей амандашып. Кыска айтып кетейин, бизге азыркы учурда эми кайрылып аткандардан түрлөрү менен кайрылып атышат. Инфекция жугуштарлар менен, уруксуздук менен, ошондой эле жашап өтүп калгандар воспалительный процесс предстательной железы менен. Инфекция боюнча айтып кетерим, көбүнчө жаштар кайрылып атат. Өтө көп жаштар болуп атат. Бул эми кабарсыздыктанбы же кандай десек, половое воспитание кабар жок да, ачык элечи. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деген учурларда. Инфекциялардын да түрү бар. Кыскасын айтып кетейин, бул мен практикамда учургандардан несери гонорея, уреплазма, микоплазма деген инфекция жугуштуулар бар. Төшөк аркылуу, төшөк маселе аркылуу жуга турган оорулар. Ошолордун арасында эле мен практикамда кайрылгандардан сифилис болгон, өтө мындай коркунучтуу оорулар. Өтө коркунучтуу оорулар. Ошон үчүн кандай десек, өзүбүздү карап, сактанып жүрүш керек. И жаштарга кичине маалымат бериш керек. Бул тууралуу боюнчачы. Аден кийинки инфекциялар именно ошо тукумсуздукка, уруксуздукка алып барат. И лейкоз бул өмүр бою кала турган оорулар да. Дарыланса дагы ремиссия болот, басат, бирок кайра козголо берет убакыты келгенде. Видеого чейинден айтып калдыңыз, жанагы эшматиптер мен дагы иштим эле, анан болду деп дагы балдар келет деп. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Маалымат айтып кетейин. Бардык эле оору ошондой оору бир эле болобу? Негизи бизде өзүбүздө бар. Кыргыздарга салт эң акырына дерим чыдаш. Мындай болбой калганда только ошол учурда кайрылабыз. Негизги белгилер башталганда же ден соолугу сәл начарлап калганда же өзү денесинде өзгөрүүлөр пайда болгондо, бир нерсе чыкма чыгабы, температура чыгабы, алдын ала келип бир маалымат алып, врачтан консультация алып кеткен жакшыраак болот. Адегенге мен досум айтты, акам айтты, эжем айтты деп дарыларды ичип болуп атат, а келгенде натыйжасы анализ тапшырганда натура чыгып атат. Ошонун белгиси кандай десек, айтарым, любой дарыны и орну дарылагандан көрө алдын ала алган жакшы да, орнуч келип анализдерди тапшырып, аныктап, анан кийин лечение алса, дарыланса өтө сонун эффект берет. Деген кийинки антибиотиктер бар, уже булар адам күндө ала берип, уже чувствительность эффект жок да дарыгачы. Бар күчтүү дары бар, анан токтоп калат. Кайсы дарыны беришти билбей калышат. Негизи эле мындай Иса, сен көп жерде жүрөсүң го, мындай ачыгын айтып кой да деп мындай агаларым, мына жаштар ага деп мага чалып калышат. Ошого кандай кеңеш бересиз? Кандай кеңеш? Агалык кеңешиңизди айтыңчы. Жаштарга любой учурда мындай айрыкча үйлөнөр алдында жаштарга бере турган кеңешим, бир ай, 2 ай мурун сөзсүз болгон анализдерди тапшырып, кан, мача, мазок, спермограмма, айрыкча спермограмманы тапшырып, жыйынтыгын көрүп, мүмкүнчүлүк болсо бир курс лечение алып, анан үйлөнсө жакшы болобу дейм. Негизичи. Аден үйлөнгөндөн кийин бизде боюнда болбойт да. Же болсо турмушка чыкчакмын, менде bunday нерсе жок эле деп жубайынан чыгат. Бири-биринен күмөн санап калышат да. Ошондой нерсе болуш үчүн эки тең сөз алдын ала көрүнүп, дарыланып койгон жакшы. Анан терапевт боюнча дагы негизи эле жугуштуу грипптер, башкалар негизи болуп келет. Буга чейин мен тартканда жанагы клиникада эле айткам, ошол жөтөлү бир кыйналдым деп. Азыр кандай грипптер актуалдуу болуп атат азыркы учурда? Ошол боюнча да. Грипп
Оеби бул сезонный оорулар. Сезонный суук түшкөндө. Жок, бунусу аябай каттуу болду чындыгында. Суук орустар келип деле айтып атышат, быйылкы суук башкача болду депчи. Биринчи очередте иммунитетти көтөрүш керек. Витамин ичиш керек. Туру тамактаныш керек. Азыркы мынабы газировка, туздалган биздин салтыбыз бар баягы. Суу өтүп калыптыр, майлуу тамак жеш керек депчи. Ошонун зыян ачыгы. Не кылыш керек? Кандай, мисалы мындай дарыларды эле айтпай, мындай натуралдуу бир нерселерди жесе болобу? Кандай ошолорду бир атап кетсеңиз эгер билсеңиз. Алма, жүзүм, банан, цитрусовый тамактарды жеш, цитрусовый фруктарларды жеш керек. И негизги тамак боюнча тамакты жегенде кандай десек, кайнатма дагы эмес, өтө курулган дагы эмес, кагыратып тымдалган тамактар болот. Любой тамакты паритет жесе, витаминдер сакталат. Ошо эффект жашаат. Туру тамактануу бул уже бир 40-50% лечение да. Өзүңүздүн канча жылдык стажыңыз бар ушул медицинада мындай? Медицина боюнча Жактарда окудуңуз эле? Кыргызстанда терапия боюнча иштеп жүргөм, терапия боюнча бүттүм. Андан сырткары ревматология, муун оорулары боюнча бизде Кыргызстанда жаш өткөн сайын көп кайрылып атат. Жаш өткөндө эмес, жаштарда ушуну болуп калат. Ревматоидный артрит, полиартрит дегендер бар, артроз, остеартроз дегендер бар. Бул манжалардын, муундардын кышайганын белгилери, себептери, тизенин кычыраганы, андан сырткары сууктан тизенин ылдыйы какшы ооруйт. Ошол боюнча иштеп окуп терапия боюнча бүткөм, ошондон кийин повышение квалификации ревматология кылгам. И ошол кесипте иштеп жүрдүм. Андан сырткары урология кызыгып, айрыкча эми ошо уруксуздукка кызыгып, Москвага келип окууну тапшырып, окууга тапшырып, урология боюнча ушуну күтүп, азыркы учурда урология боюнча иштеп атам. Мына ушундай бир туугандар биз мына ушундай дагы керектүү маалыматтарды, суроолорду берүүгө аракет кылабыз. Ишиңизге ийгилик, ар дайым элдин кызматына бул өрүңүз. Сиз деле ушул эле графикте иштейсиз. Биздин графикте ушундай. Көбүнесе жазылып келген оңбу кандай сизге негизи? Көп болсо керек негизи өчүртүңүз делечи. Өчүрүк негизи жазылып келген ыңгайлуу. Бизге дагы ыңгайлуу, пациентке дагы ыңгайлуу. Өзүм убактын билет, саатын билет. Келип алып, мен эртең кетишим керек, мени күтүп атат. Же болбосо мен өчүртүмдө сен кирип кеттиң деген ызычуу болбойт да. Алдын ала жазылат, өзүнүн убактына так келет, көрүнөт, анализдерди тапшырат. Тынч болуңуз анда. Ишиңизге ийгилик дагы жала. Бир туугандар мына ушундай толук маалыматты алып берүүгө аракет кылдык. Аны эмесе сөзүңүз болсо сүйлөп койсоңуз болот. Урматтуу мекендештер, алыста мекенден алыста жүрөбүз. Биринчиден ден соолукту караңыздар. Эсиле ден соолуктан бир аз мүнчүлүштүктөр кетип атса, бизге кайрылсаңыздар, биздин Тебеден стоматологиялык клиника сиздердин кызматыңыздарды ар дайым. Иштөө убактысын дагы айтып койсоңуз. Иштөө убактысы бизде 9-дан 9-га чейин. Без выходной. Без выходной. Келсе боло берет. Эми алсыз. Не дейт элек мекендештер, эч кимиңиздер оорубаңыздар, оорусаңыздар, кайрылсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик. Ушул биздин аябай көп бир туугандар Москвада жүрүп, мисалы мына көп комментариялар жазылат эле, ушул арзаныраак тартсаң, бекер десең, бекер көбүнө жакпайт экен. Бекер эмес, кичине арзандатып берсин деп. Мына ошол сураган бир туугандарга орозон чыкканга чейин ушул 25% арзандатуу толуку ошол бизден келгендерге, анда эмесе группалар менен бөлүшүп, жакшы комментарий жазып, жакшы каалоо тилек жазып, лайк басып коюңуздар. Кандай келет метродон бери аны көргөзүп коюн анда. Первомайсканын экинчи выходунан чыгып, оң менен эле мындай басканда, бул пешеходко жетпей, могу Теле2 жанынан оң менен мындай басасыздар, метродон 2 мүнөттүк жүрүңүздөр, көргөзүп коюн. Домдун бурчунан киресиздер, мына вывескасы илинип турат. Могул жерде шлагбаум бар, машинанын артында, мына машина тосуп турат. Шлагбаумду чалсаңыздар ачат, кенен парковкалар мына. Группалар менен тарап коюңуздар бир туугандар. Буларга дагы поддержка болсун. Көпчүлүк мекендештерге кымбат болот, көп жака барган. 25% арзандатуу менен
убакыттан пайдаланып калыңыздар мына. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.